Өлкөгө алгачкы рет расмий сапары менен Беларусь премьер-министри Александр Турчин келди. Адылбек Касымалиев жылуу тосуп алып, андан ары баарлашуу кеңейтилген жыйында уланды. Эки өлкөнүн соода экономикалык алакасы улам өсүп барат. Былтыр өз ара соода көлөмү 206 миллион долларга жетип, мурунку жылга салыштырмалуу 54%дан ашты. Эми жакынкы 4-5 жылда соода экономикалык кызматташтыкты күчөтүү боюнча жол картасын иштеп чыгып, соода сатыктын көлөмүн 500 миллион долларга жеткирүү планы бар. Уверен, что это позволит бизнесу двух стран. Бизнес чөйрөсүндө түз байланыштарды бекемдөөдө бүгүн түзүлгөн Кыргыз-Беларусь ишкерлер кеңеши өзгөчө роль ойношу керек. Өз ара соода маселелерине өзүнчө токтолгум келет. Биз кыргыз продукциясынын Беларусь рыногунда жайгашуусун кеңейтүү боюнча биргелешип иштөөгө кызыктарбыз. Биздин кызматташтыктын эң келечектүү багыттарынын бири өнөр жай кооперациясы. Кыргызстан даяр продукцияны импорттоого гана эмес, өндүрүштү терең локализациялоого, биргелешкен ишканаларды түзүүгө, технологияларды трансферттөөгө жана заманбап сервис инфраструктурасын өнүктүрүүгө да кызыктар. Беларустун премьер-министри Александр Турчин өз кезегинде Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы менен куттуктап, бул иште мындан арыда ийгиликтерди каалады. Беларусь тарап менен машина куруу, электротехника өнөр жайы, коммуналдык техника, лифт жабдуулары жана кайра иштетүү өнөр жайы тармагында кызматташууга мүмкүнчүлүктөр кеңири. Последние годы Кыргызстан, я не побоюсь этого слова, показывает феноменальные успехи. Кыргызстан экономикалык жагдан абдан жакшы өнүгүүдө. Муну баарыбыз көрүп турабыз. Биздин өз ара аракеттенүүбүздүн негизин соода экономикалык чөйрө түзөт. Тышкы чакырыктарга карабай сооданын оң динамикасы сакталууда. Биздин милдетибиз бул тенденцияны бекемдөө жана товардын номенклатурасын кеңейтип, кооперациялык байланыштарды тереңдетүү аркылуу анын туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуу болуп эсептелет. Отурумда айыл чарба, азык-түлүк коопсуздугу, энергетика, туризм тармагында кызматташуу пландары айтылды. Эки өлкө ортосундагы туруктуу аба каттамын ачуу маселеси да каралды. Кеңейтилген жыйындан кийин тараптар 12 документке кол коюшту. Өкмөттөр ортосундагы улуттук айдоочулук күбөлүктөрдү өз ара таануу жана алмашуу боюнча макулдашуудан кийин эки мамлекеттин айдоочулук күбөлүктөрү бири-биринде жарактуу болмой болду. Андан сырткары эмгек жана социалдык колдоо тармагында кызматташуу, үрүнчүлүк чөйрөсүндө, азык-түлүк тармагында, почта кызматтары жана электрондук коммерция, билим берүү, маданият, тарых, көркөм өнөр жана аймактардагы алаканы жакшыртуу, энергетика боюнча бир катар макулдашуулар бар. Витебск областы менен Аскөл областынын кызматташуу үчүн кол койдук. Анан кийин бул жерде баягы туризм багытында, экономика багытында, социалдык багыттарда кызматташуулар азыр жүрүп баштады. Анан күзүндө ошол биздин Беларусь тарап бизде Аскөл областынын өкүлдөрүн чакырып атат. Анан ошол жерде барып ага чейин жана иштер жүрүп атат. Эки келишим ишке ашыруу боюнча. Буюрса акырындан ары иш алып бара беребиз. Эгерде жаңы трансформаторлор келип куруп бияктан чыгара баштасак, бизге мүмкүнчүлүк болот. Биринчиден, мындайча айтканда, логистика жагынан, экинчиден баягы баасы жагынан өзүбүздөн чыкса арзан болот да, ошол сыяктуу. Анан энергетика секторуга мындайча айтканда үзгүлтүксүз электр энергия бергенге мүмкүнчүлүк болот да. Ошентип эки тарап трансформатор чыгаруу заводу менен бирге иштешүү, машина куруу заводу боюнча биргелешип ишке алып баруу, карьердик чоң унааларды керектүү багыттарда пайдалануу боюнча да бир катар сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Кагаз жүзүндө гана сүйлөшүп калбастан, айрым объекттерге жеринен барып, макулдашуулардагы мүмкүнчүлүктөрдү карамай болду. Эки ишкана биргелешкен ишке кирип атат. Бул таштандарды кайра иштетүүчү долбоор Сифан Экотехника белорусиялык компания тарабынан, анан буюрса мына Кыргыз трансформаторлук заводу менен биргеликте Минск электротехникалык заводу биргелешкен ишкана түзүп атат Бишкекте. Бул Кыргызстанда биринчи трансформаторлорду чыгаруу боюнча ишкана болот. Акыркы 5-6 жылда эле Кыргызстан Беларусь менен товар жүгүртүүсү 4,5 эсеге көбөйүп, 46 миллион доллардан 206 миллион долларга жеткен. Келечектүү багыттардын бири туризмди өнүктүрүү болуп саналат. Кыргызстан Беларусь туристтерин тартууга, кызыктар жана өлкөдө эс алуу, ден соолукту чыңдоо, экология
экологиялык жана тоо туризмин жандандыруу боюнча бир катар багыттарды жайылтууга даяр. Мындан улам күзүндө өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Беларустун улуттук делегациясы катышаары да айтылды. Ошентип бул жолку отурум жемиштүү жыйынтыкталды.